7 баланын энеси Назгүл Канатали кызы үчүн мамлекет тарабынан көрсөтүлгөн ар бир колдоо өзгөчө мааниге ээ. 1 жыл мурда баатыр эне төш белгиси менен сыйланган каарманыбыз учурда эң кичүү уулун тарбиялап жатат. 2 жаштагы баласы үчүн июль айында документтерин тапшырып, бүгүндөн тарта жаңы бала ырысы жөлөк пулун алуу кезегин күтүп жатат. Анын айтымында бул каражат үй бүлөнүн күнүмдүк керектөөлөрүн камсыздоодо олуттуу жардам болот. Бала ырысы деген акчаны биз жарым жыл болсо дагы балдарыма алып жатам. Мына ушул кичинекей балам ноябрда 3 жашка толот. Ошого чейин жөлөк пул да алам. Бала ырысын аламын. Ооба, ошо кем карысы баягындай баскан тургандарына, ушундай өздөрүнүн камкөздөрүнө жарайт, баары жетиштүү. Жанагындай кийим кечеси чыгып калат, жанагындай бир жака барып калышы болот. Ошолорго кеңири жарайт. Ушундай эле кубанычты башынан өткөрүп жаткан энелердин бири Гүлноза Абдуллаева. Ал дагы 7 баланы тарбиялайт. Үй бүлөнүн эң кичүү мүчөсү үчүн документтерди 1 ай мурда эле тапшырып койгон. Анын пикиринде ай сайын берилүүчү 1200 сом көп балалуу үй бүлөлөр үчүн олуттуу колдоо болуп саналат. 7 балам бар. Балдарымга пособие алам. Баларыска 1 ай болду, документ тапшырдым. Бүгүн Кудай кааласа түшүп калат энди. Кудай кааласа бизге ham ошо чоң жардам болду бизге. Сизге дагы чоң рахмат. Har ай сайын түшөт экен. Ош шаардык социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын маалыматына ылайык, учурда 3 жашка чейинки балдардын саны 29 миңге жетет. Алардын ичинен 10.700дөн ашуун үй бүлөнүн документтери толук кабыл алынып бүткөн. Каттоо иштери мындан ары дагы уланат. Ал эми жөлөк пул каражаттары Элдик банк жана А банк аркылуу төлөнөт. Жалпысынан Ош шаарында бүгүнкү күндө түндүк аркылуу 9000 адам катталды, түндүк тиркебеси аркылуу. Биздин өзүбүздүн башкармалыктын базасы аркылуу 1700 үй бүлө. Жалпысынан 10700 үй бүлөнү бүгүнкү күндө биз толук кандуу документтерин алып, бала ырысыга оформить эттик десек болот. Эми толук кандуу алып көргөнүбүздө биз акырындык менен айдан баштап ала беребиз жыл бою. 3 жашка чейинки толгон балдарды. Андан сырткары бизде жанагы Россиядан келген, Россиядан көлүк алган кыргыз жарандарыбыздын өзүнүн жарандарын бир топ бир аз башында маселе жаратты эле. Биз мына кече июлдун 20-сынан кийин бул толук кандуу ишке кирип, ошол Россиядан алган көлүктөргө дагы биз бүгүнкү күндө оформить эттик десек болот. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык бала ырысы мамлекеттик жөлөк пулу үстүбүздөгү жылдын 1 июлунан тартып дайындала баштаган. Анын негизги максаты 3 жашка чейинки балдардын өсүп өнүгүшүнө мамлекет тарабынан кошумча колдоо көрсөтүү. Жөлөк пул ар бир балага ай сайын 1200 сом өлчөмүндө төлөнүп, үй бүлөнүн социалдык абалына же кирешесине карабастан берилет. Бул жаңы механизм миңдеген жаш үй бүлөлөрдүн түйшүгүн жеңилдетип, балдардын керектөөсүн камсыздоого көмөк көрсөтөрү күтүлүүдө. Айымкан Исралы кызы, Кымбатбек Абдисамат уулу, УТРК Ош.